Ассаламу алейкум, достор. Охайо минасан дегендей бир комментарийде где-то бир ай, 2 ай мурун бирөө жазган. Айке мирзелерди көргөзчү депчи. Тиги Японияда мирзелер государственный бар. Государственный мирзе деген жакта аз көргөзөйүн. Тиги тоону көрүп атасыңарбы? Ошол жакта. Ал жакта эл кишини да анан тиги өлүп калган мышык, итти дагы көмөт да. Бул болсо биринчи жол деп коет, тиги Осакага кетет, Тихий океан жака. Тихий океан эмес, тиги залив деп коет, Осакский. Бияк болсо мирзе, обычный эле мирзе, мурун тиги ылдый жакта квартирада жашаган. Где-то 98-98 келгенде ошакта квартирада жашачумун. Анан ушака келип жайында 8 августта как раз мына кетет речка көпүрөнү көрүп атасыңар, аз көргөзөйүн. Тиги көпүрөнү көрүп атасыңарбы? Тиги чоң, ошонун ылдый жагында фейерверк жасачы, салютчу. Майрам болчу мурунчу жайында, 8 августта. Анан местный жительдер жаловаться этип, тиги фейерверктин оту бизге түшүп калат, пожар болот, үйүбүз күйүп кетет деп анан запретили. Булар мыжыкый да, бирдеме болсо эле запрет 5 мүнөттө деп. Анан бул мирзе деген бул жерде храм турат, көрдүңөрбү? Храмдын жери да, мынакей. Бул деген храм. Жерде монахтар бар. Ошо монахтарга жерде арендага аласыңар, жердичи. Мирзеничи. Бесплатно эмес да. Японияда любой жер сатылган. Тоо сатылган, жер сатылган. Силер сурай бересиңер го, байке эмне жолдор узкий депчи. Бүт уже сатылып калган, уже 1000-2000 жылы мурун эле үйлөрдүн, жердин баары бүт сатылып. Буларда карталар бар, Министерство юстиция барсаң, бүт жердин, тоонун, тиги таштын аты жазып турат. Като, Сато, Мураками, анан Харуями, анан Сузуки, Музуки, анан Котона, Мотона, анан Котоко чейин кетет да. Бүт жазылган, уже карталар бар. Но могул мирзелер болсо, мурунку мирзелер да, бул тиги Кытайлардын мурунку бурун Кытайларда жашаган да. Ошолордун мирзелери. Бул бай. Силер айтасыңар го, байке булар бай депчи. Бай. Акчаны чогултуп анан өлөрдө жерди арендага алышып, 100 жыл жатабы, 50 жыл жатабы, ошонун балдарына чыдап кетет да. Мен мирзем арендасынан жерге төлөп тургула депчи. Анан 15 августтарда, августтун ортосунда бул деген душасы, японецтин душалары жерге түшөт да. Билбейм мен, душасы эмне деп айтат кыргызча. Душа да, короче. Ошондой майрам бар. Жерге түшөт буларчы. Анан ошо түшөрдө булар мирзеге келип, вход бесплатный, анан чакалмакалар менен келишип, бүт анан жуушат могу памятниктердичи. Мурунку кытайцтер көрдүңөрбү? Мурунку тиги сүрөттөрүн чаптачы. Азыр мындай сүрөттөр чапталбайт. Японский сүрөттөр чапталбайт да. Бул бабушка, апашка менен аташкан мирзөскөн биякта кароолчу отурат, көрдүңөрбү? Японецтердики аз көргөзсөм, японецтердики. Бул деген кореецтердики. Мурунку 1-2 поколение кореецтердики көрүнөт. Кара мрамор менен мирзелер. Японецтердики болсо тетигиндей, көрдүңөрбү? Тиги кичкей квадрат. Значит, мирзөнүн квадратынан көрдүңөрбү? Почти 1 соткабы деп ушу бай деп, чирген бай деген киши деп үмүтлөт, көрдүңөрбү? Потому что жанында кепкенедей мирзелер бар. Бул чоңураак экен. Бул фамилия мирзе. Өлгөн сайын тиги Гүлнара, анан тиги Жаныбек, анан балдары, анан тиги деп анан кете берет да. 1-чи баласы, 2-чи баласы, 3-чү баласы деп бияка уже бир прахты кремация кылат да. Ошонун тиги сөөгүн тиги эмне деп коет, гүлүн бияка алып келип көмүп коюшат да. Мына бул жерде таштын астындачы. Деп мынакей японский, бул японский эмес экен, бул бай экен, көрдүңөрбү? Значит, разборка жасап, жаңы даярдап атышат уже, көрдүңөрбү?
арендага алып коюпту, кийлтет тим эле бир комнат квартирадай. Японскийлер болсо мына мондай эле кепкенидей, көрдүңөрбү? Кызыл мрамор менен. Так, бир эле кишинин сөөгү бар экен мынакей. Анан уже автоматически кетип баштайт. Мына бүт мрамор. Деп бияқта аренда жер бош экен. Храмга барып жыл сайын $100 төлөйсүңөрбү, $200 төлөйсүңөр, эми храмдын эмесинен карата да. Мынакей чакалар даяр бүт. Анан гүлдөрдү магазинде гүлдөр сатылат, мындай алып келип тагып коюшат, көрдүңөрбү? Бул ухоженный экен. Значит, есть кому ухаживать дегенчи, көрдүңөрбү? Гүлдөрдү магазинден алып келип тагып коюшат. Деп анан тиги арчаны күйүзүп коюшат. Мурунда тиги бомждор көп болчу да. Анан булар водка, саке, макелерин тиги крышкаларын ачып, стаканчиктер коюп кетчи да. Ошондо бомждор итти жыргачы келип алып, ичип эле, жыргап эле, кайфовать этишчи да. Анан азыр бомждор жоголуп кетти. Ас болуп калдыбы, өлүп калдыбы, ким билет. Мынакей, как раз көрдүңөрбү? Даже пивосын. Бул, например, бул байкешка пиво жакшы көрчү экен. Лагердичи, ошон үчүн пивосын тиги ачып коюп коюшат да. Эми өлгөн киши сурunu душасы түшкөндө пиводан ичип койсун, уртап койсун депчи. Кызык эң булардын культурасы. Мынакей. Бул вообще кичке эле жер болуп коюптур, көрдүңөрбү? Кепкенедей жерге. Ошондой бүгүн канчасы? Бүгүн дем алыш, воскресенье. Тиги айланып басып жүрөм. Көчө Малышеванын программасын көрүп алып, хотите до 100 лет жить, надо физический нагрузка басыш керек дейт. Анан тоого чейин басып келдим. Тиги ылдый жактанчы, үй жактан. Тоого чыгып басып, азыр ылдый кетем. Шырык деп. Биякта мына көрүңөрбү? Аз дагы көргөзөйүн. Чакаларын бияка коюп коюшат. Сакелерин. Бул богатый храм экен, көрүңөрбү? Аябай богатый статустар. Мынакей. Биякта кофе жакшы көргөн киши экен. Биякчы. Бияк пиво, саке, ром, кофе, ромдор жакшы көргөн неме экен, көрүңөрбү? Байкешка. Ошон үчүн аябай кичке эле жерге, көрүңөрбү? Тиги свечкаларды коюп, эметип, стаканчиктерди, сакелерди коюп, аябай көп иччү экен, Ошентип билип коет. Бияктачы. Бул байкешкачы. Же апашка. Бул пиво иччү экен, көрүңөрбү? Булчу байкешка. Бул байкешка тоже пиво ичкенди жакшы көргөн экен. Пивоların алып коюптур. Пивоны алып коет, анан тиги августтарда биякты тазалап, жууп, итти жылтыратып коюшат да. Ошондой мынакей. Бул болсо тиги эмне деп коет? Окинаванын иттери деп коет. Жолборсторбу, охраняет, көрүңөрбү? Дуктар кирбесин депчи, злой дуктар. Тияк болсо корейский, тиги корейскийлерди көрсөң вообще, өлүп каласың аякты читтеп. Канча мрамор, канча акча кеткен. Деп биякта обязательно туалет бар. Туалет бар биякта, суу бар мынакей, бесплатный. Туалет тоже бесплатный. Көрдүңөрбү? Деп камера бар обязательно. Ким билет, келесоо кирип талкалап кетпесин депчи. Ошондой, тиги Кыргызстанда TikTok жабылды, ошон үчүн бир күндө бирди салып коем. Так, 1000-2000 киши көрүп атат, молодцы. Бияк Саппоро бирүү болуп коюптур ай. Саппоро бирүү жакшы көрөт экен. Биякта уже 1, 2, 3, 4 кишинин эмеси, мүрзөсү. Көрдүңөрбү? Биякта вообще. Мынакей. Биякта да пиволор мынакей тигинтип, кружкасын коюп, сакесин коюп. Биякта 4 киши. Бул кытайский экен. Кытайстын мурунку, мурун 300-400 жыл мурун келген нерселер. Ладно, давайте. Мен өлгөндө мен да кремировать этет. Если Япониядан өлсөм, кремировать этишет. Жарымын бияка көмүшөт, жарымын Кыргызстанга апарып көмүп коюшат. Мен жер сатып алгам. Если Кыргызстанда өлүп калсам эле, мусульманча эле мечеттен барып уруксат алып эле, анан тиги нарын ат башы же балчыга бир жака, где удобно будет, ошол жака көмүп коюшат. Так что не переживайте за меня. Өзүңөрдү ойлонгула. Ладно, пока, Сапар Сипони дегендей. Перепост жасагыла, лайк койгула.
комментарий жазып кой.